Туғандар, ассаламу алейкум. Барыңыздарға қайырлы кеч. Бүгін қанша число болып қалды? Бүгін 15-ші, понедельник, кечки саат 5:30. Бүгін дағы машинені детейлингке минип алып жөнөдүм. Буюрса бүгін туғандар машинені дағы полностью полировка кылышат, керамика кылышат, шумоизоляция кылышат, еще химчистка кылышат туғандар. Буюрса машина вообще идеальный болот. Вообще сон болот, буюрса кара болуп сону кылып. Азыр бүгүн алып барып, жана Куба деген мастер бар эмес беле? Ошол кылып берет, меники постоянно туғандар. Номердин обязательно көргөзүп коем. Буюрса алып барып кылдыртам. Азыр жөнөдүм, буюрса кандай кылат, кантип кылат, ошолордун кичине ролик алып көргөзөм. Машина до кандай болгон, после кандай болот, ошолордун бүт көргөзөм. Андыктан экрандан алыстабай бирге болуп туруңуздар. Буюрса машинаны алып барып тапшырып, керек жерлерди тартып көргөзүп, машинаны таштап кетем. Машина так бүгүн түнү и еще эртең кечке почти 1 суткада даяр болот. Кимдин айтыгы. Жүргүлө анда чогуу барып көп бололу, кандай кылат, эмне кылат, кеттик тугандар. Мойкасына киребиз, азыр мойкасына машинанын бир чира кузов коврикти жудуруп туруп, анан кийин дальше детейлингке алып чыгып кетебиз азыр. Бля, эмнеди булар, эмне кылып атат окшойт? Так. Мойкасы сонун экен дедим. Азыр алдыга айда дейт. Сушить этебиз машинаны дейт. Азыр Куба чыкса, машинаны алып чыгып, тапшырып, буюрса кетебиз. Келип калдыңбы? Жакшы. Чача иштеп атасыңарбы? Көрдүңөр, жарык кандай болду? Паутиналарды чийилген. Олар бүт кетет, буюрса чийилгендери. Капкара болуп сон болуп калат. Бүгүн машинаны таштап кетем. Буюрса 1 суткада даяр болот. Эртең кеч алып кетебиз буюрса. Кыскасы ушундай тугандар. Эгерде Кубанын номери керек боло турган болсо, номерин жазып коем. Так, бул жерде покраска, малярка, полировка, тонировка, обклейка, химчистка, кыскасы бүт баарын кылышат тугандар. Келе бересиңер, ушул жерде адресин, номерин жазып коем. Так, копияты оклейка кылып атат экен, Оптима, бул жакта дагы бир. Оптима шумка полный. Полный шумка болуп атат бу. Ушу канча болуп атат азыр мисалы? 40 миңге, эгер сенден келсе 40 миң, 38 миңге бүтүп беребиз. Полный. Эми эконом класстар келсе ичине 5 миңге арзаныраак. Так, ну оклейка болуп атат экен. Бу жаңы окшойт, а? Комфорт плюстардын оклейкасы канча болуп атат азыр? Булар 16 миң. Аккабы? Ак, серый, желтый, белый. Тугандар, силерге дагы бир айта кетчү нерсе. Эгерде момундай решетканын аркасына мындай майда решетка койдурам десеңер, тугандар, радиаторду тосуп туруш үчүнчү таш-баш, кир, аны-муну, муха, пух деген кирбеш үчүн момундай решеткада койдурсаңар болот тугандар. Сону кылып артынан момундай тосуп коет. Азыр моосу жок болсо аңырайып радиатор көрүнүп калчу эле, азыр коюп койгонго сону көрүнүп калды тугандар. Ошону дагы кылдырып кетсеңер болот. Кубага чала бересиңер кыскасы. Полностью ошол вопростор боюнча. Жиндиккен өкүрө. Работа экенсиң да? Түз эле кармап турайын.
That's rack. Алып барып тур эле кийгизип салам да турабы?
Бул тартып аткан турбай жанатан бери. Так, туғандар. Бұйырса машинаны принимать еткені келдім. Аз көресіңдер қаншалық деңгейде Кубаның мастерлігінше. Вообще бомба алып тұрай машинанчы. Бұны қарағылач, номерст. Бұл шаттарын полностью қараға, құрамларын, ол жерде жазғыларын алып салдым дейді, чарашпайды екен дейді. Полностью полировка керамика oldu машина жылтырап. Астылары кийинки келгениңде болсо мону чыгарып краситетип берем дейт. Полностью пленка. Машина таксиге деле жалко болуп калып турат жылтыраган. Молодец, Куба, сон болуптур. Акырын краситет койдум. Болду. Всё. Конечно, разница жоқ. Билинет кадимкидеги. Молодцы. Сонун кылсын Куба. Ушундай туугандар. Кубага обращаться ете бересиңер. Машинаны кандай кылганын көрдүңөр, биякта уже машинаны пленкалап атышат. А буну шумкада кылып атасың. Бүтүп калдыңарбы? Өткөндө мен кече күн бир копиятты кылып аттыңар эле, а? Ал кеттиби? Ал кеткен, бул биринчи слой, экинчи слой болот. Полностью кузовда. Багаж, капот, төртешек, пол, потолок. Ушундай туугандар. Көрдүңөр да, машинаны алып кетейин эми. Реставрация кожада бар айтмакчы. Мен жан. Алды оптиманын бир сидениясы полный восстановление болот эт алды оптиманы. Мен еще жанагындай кылдырайын дедим эле. Ковриктер бар го, кожаный кылып тиктирсем канча болот, ошону бир билип берчи. Чекелеринен бери жабылып жанагынтип эко кожадан кылып атат го. Мен ошон таза кожадан кылып берсе жакшы болот деп атам. Эко кожалар жытылып кетет экен. Таза кожадан бирок сен чтобы бияктарга влага кирбеш үчүнбү? Влага кирбеш үчүнчү. Андай сага мен примерно сынасын айтайын, где-то 31 балекетин болуп кетти кожадан. Таза кожадан. Астында текшет менде. Кара глянцевый кожадан. Анпеле сен жанагындай эле вариант кылып кой эмесин. Тытылып кетип атпайбы алар? Эме пленкабы? Эко кожа. А, пленкабы? Айттым го пленка покроить этип таштайлы депчи. Атай ковролиндин пленкасы бар да. Ошондой эле покроить сен ошол кичине выгодныйраак вариант кыл деп сага. Аккумулятор отуруп калды го. Көрөлү анда бир эгерде коврик неме болсо, коврикти кылабыз болбосо. Кийин чирек келсең, дагы бир сыра слегка химчистка кылып туруп коебуз. Пленкадан берип салат үстүнө. Азыр эме кылсаң, камерини. Буну таштайын. Буну покраска кылдыңарбы? Хорошо, мен азыр машинаны чыгарып турайын. Камерини краскаладык дейт, туугандар, ошондо бир көрсөтө кетейин. Кандай детально кандай краскалайт. Ох, ичиндеги да жыттар вообще башкача болуп калыптыр машинанын. Свежий жыттанып. Куба, буну такыр эле жана чымын консо сыйгалана турган кылып жүргенсиңер го? Эшикти кармасам колдорум сыйгаланып атат. Старались там. Короче, молодцы. Краска болгондо. Деталь эле кылдыңар. Мунун бу жери урулган болчу, могу жери кирип кеткен болчу. Өткөндө көргөм. Короче, муну деген чыгарып турган новый белый перламутр трехкомпонентный краскадан болчу. Анан мону точ-точ кылып чыгарыш негизи аябай оор да, короче, монучу. Чой там азыр трен берди, жакты крашеный экен деле билинбейт да азырчы. Полностью красителген жок, могу ребрадан көрдүң? Ооба, даже переход деле билинбейт, сонун болуп тур. Переход жоктар, переходун таба албайсың бияктан. Ошону айтам да, вообще профессионально болуп тур, действительно. Ушундай тууганда детально эгерде бир нерсеңерди красить этиш керек болсо келе бересиңер. Өткөндө могул жерин көрсөтүп койгонмун, киргени страшно эле кетип турган могул жери-чи. Могул жерде кичине издери калыптыр.
Ошондо красить керек болсо, билесиңер кимге чалышты. Бунда полностью кайра клейлейсиңер да, Короче, мунун чечебиз дагы анан матовый. Сарыгабы? Матовый. Крышасын черный, короче. Ну, крышасы таксиге чапалган пленкамен чапалбайт, кымбатыраак пленкамен гибридмен чапылат да. Так, ошондо полировка мындай машиналарга канча болуп атат? Сенекиндей машина болсо 18 керамикасы чоң. Бир слой керамикасы. Дагы кошула турган болсо керамика 2 слой кылам десе, анда дагы үстүнө 3,5 миң кошулат. Только сразу деле комплекске чыгып кетсеңер болот. Химчистка, ичине арзаныраак чыгат да, короче. Кыскасы полный кылдырсак, скидка кылып бересиңер нормально эле. Сен ковриктерди салып коюңуз. Ооба. Ушундай туугандар, көрдүңөр да? Тартып атабы менин камерам тартпай калбасын. Эгерде полный комплекс химчистка полировкасы менен болсо бодур эле скидка кылып беребиз дейт. Машинаны көрдүңөр канчалык деңгээлде жылтырап, сонун болуп калган. Ушундай туугандар, ковриктерди салалы, үйгө качалы. Ийгилик барыңыздарга. Жалко, клиент отуруңуз, чүкөн. Ёлки. Вообще бомба. Короче, мойкага жудургандачы. Мойканы контролировать этип туруп мойщиктердичи. Эме негизи деген губка менен жушат го. Губка деген негизи 3кө бөлүнөт да. Машина жуугандачы. Алдын жууган, могу. Тияктан ылдый жууган, порог жууган губка өзүнчө болуш керек. Анан кузов жууганда как обычно 4 бурчтуу губкалар бар го, андай менен жудурба. Өзүнүн губка бар мындай. Тешик сары губкалар көрөсүңбү? Ал неге тешик баягы жууатканда ошо камешкалар калып калган ошо таштар, майда таштар, мындар ошо тешиктерге кирип берет да, машинаны жийбейт. Ошол жактан эмес. Пока что 1-2 жума неме менен жудурбай турушум керек экен, а? Губка супка мененчи. Короче, мындай шалтай-балтай мойкаларга көп кире бербе деген да. Сонун болуп берем, элде вообще жанагындай карта болуп, жана чымчыктар анын чече берип, элде карталар бар эле жок, вообще сонун болуп калат. Анан эме яны кетти айтмакчы да, скотч. Бирдеме менен, бир кийме менен сүрүшкөн окшойт. Казалай иштепчи. Ооба. Ал скотч ошо күндө чийип кетти эле өзү лобовойдо койгондо элечи. Каттыраак баса коюп. Всё, от души, Куба, молодец. Так, видите? 12 бальтов боя АКБ. Ошо аккумулятор отурайын деп калган окшойт. Всё. Ушундай туугандар. Ооба. Кеттик анда. Куба өзүм алып түшүп берейин дейт.